Assalamu alaikum. Бұл жақта көпчүлүк бир туугандарыбыз такси компанияларда иштешет. Такси компания заказ таап бергени үчүн 20%дан 25% өздөрүн алып калат. Биз 20% компанияга бербеш үчүн клиенттер менен сүйлөшүп, отказ кылдырып коебуз. Калган 20% акчасы бизге арам эмеспи дейт. Арам. Алдап атасың бирөөнү, сен динден качырып атасың. Бирөө дагы бир Германияга имам болуп барыптыр, мусулмандардан. Анан мечиттен чыгып маршрутка чөт экен да. Анан адам көп экен да автобуста, ким акча берген, акча бербегени билинбейт экен да. Анан имамды акчасы чөнтөгөндө жок экен, жаңы көчүп келген балдары бар. Акыркы акчасы бар экен да, анан биринчи күнү анан берсем бербесемби деп ойлоду дейт. Анан мынтип берейин деп атып акчаны берди, берейин деп. Сдач кайтарат депчи. Кайтарганда, сдач кайтарганда тиги шопур буга көбүрөөк акчаны берип коюптур. Десепте 10 сом кайтарыш керек болсо, шопур 20 сом таш берип коюптур. Анан караса 20 сом адашып калды го. Мага ошо 20 сом керек, 10 сом керек. Бул жок болчу менде үйгө нан ала барышым керек. Эмне кылсам деп ойлонуп, акыры анан кой Кудайдан калбайын деп, акыркы остановкага жеткенде, мечитке жеткенде, жанагы сдачын мага ашырып берип коюпсуз. Мага 10 сом беришиңиз керек эле, 20 сом тач берип коюпсуз. Мына 10 сомуңузду деп бергенде шопур айтыптыр. Мен сенин келгениңди көргөм. Бир айдан бир мечитке кат имам экениңди билдим. Ушулардын дини канчалык чын экенин билейин деп, бүгүн атайын сага мен 10 сомдун ордуна 20 сом акча бердим элем. Эгерде сен ошо 20 сомдун 10 сом мага кайтып бербегениңде, мен эч качан сенин диниңе келбейт элем. Мен диниңин чын экенине ишендим деп түшүп барып мусулман болду дейт да. Сенин мамилеңен көп адам имандан чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн такси компанияларды алдаган болбойт. Сен ошол шартка көнсөң иште, болбосо башка жумуш тап. Мусулман эмести алдаса сооп болот деген сөз жок. Алдамчылык бардыгын алдамчылык бирдей кете берет. Статья бирдей, урматтуу бир тууганым. Ургандагы бардыгына бирдей, акчасын уурдагандагы бардыгына бирдей. Сен бирөөнүн акысына кирип атасың. Ошол алган 20% акча сага уурлук менен келгенде, мародерлук менен келгенде, сага арам. Ошону жей турган болсоң, балдарың сени карабайт, карамыс болуп, эртең сени дом престареликке таштап коюшу оңой эле мүмкүн.